Assalamu alaikum urmatlı жердештер, urmatlı mekendeşler. Buna hazır biz 10 minut oldu. Жуковский aeroportundan keçeki ketpey kalgan 180 adamdı жатаканадан alıp geldik. Al жатаканада депутатыбыз Нурматов Кубанычбек Советовичтин демилгеси менен ошол жерге барып жатышкан экен. Ошого мен чоң ыраазычылык билдиремин депутатыбызга дагы. Андан сырткары ушу келсек, ушу бир гана Кыргызстан үчүн рейс ачылган үчүн ушундай элдин проблемасыны, көйгөйүнү создавать этилбесин деп бир гана Кыргызстан үчүн рейс ачылган үчүн биздин президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековго, өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевге чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Себеби аэропортко киргенде өтө приятный болот экен. Бир гана Бишкек Москва, Москва, Бишкек, Ош, Москва, Москва, Ош, Ош, Москва рейси каттамы бир гана бир жумада бир жолудан кыргызстандыктар үчүн ачылыптыр. Ошон үчүн биз ушундай кырдаалда ушу элге ушундай көңүл буруп, хотя бы бир рейсин ачып берген үчүн биз өкмөт башчыбызга жана эң негизгиси президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековго чоң ыраазычылык билдиргим келет. Мен чоң рахмат силерге. Kolundan geleden gösterdiğini antıp çatkan yerleri, herkes kolundan geleden gösterdiğini antıp çatkan yerlerin ahvalı, yerleşlerin ahvalı. Gelikle baldar. Gelikle baldar. Çok var bir ona. İknerim. Assalamu alaikum Kırgız elim. Бүгүнкү күндө Аксы районунда, тагыраак айтканда Кербен шаарында милиция кызматкерлери менен ошондой эле медицина кызматкерлери менен биргеликте мындан тышкары райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери менен райондун тургундарына азыркы кырдаалга жараша түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө ресторан, кафелер, ашканалар толугу менен жабылган. İşlep жаткан бир гана продуктовый магазиндер жана аптекалар иштеп атат. Такси каттамдары, маршрут каттамдары райондо азыр кырдаалга жараша токтотулган. Кыргыз эли эч убакта ажиотажга жана башка нерселерге эч убакта алдырбайлы. Бүгүнкү күндө мынакей элдик кошун дайыма чакырган кайсы убакта чакырса ошол учурда келип өзүбүздүн элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Милиция кызматкерлерине элдик кошун жардам берип атат. Кырдаал жакшы, Аксы элинде Кербен шаарында бечейки баскан эч бир адам жок. Баскандар болсо дагы бет каптары менен, түшүнүү менен азыркы учурга көз караштары жакшы. Бүгүнкү күндө мынакей Аксыда жеке ишкерлер ун менен, ошондой эле бет каптар менен камсыз кылып атат. Kırdaal aybay жакшы. Биз кандай кырдаал болсо дагы түшүнүү менен кабыл болуп атабыз. Ошондуктан азыр мамлекеттин жана өкмөттүн буйругунун негизинде
tuura tushunib, ko'chaga ko'p chiqmay, mumkin bo'lishuncha o'sha uyda o'ltirib turishga biz to'liq ma'qulmiz. Gulcayna 470 aydasa, ырсеже 570 aydasa, meniki 670. Al artık knopka mı olsa meniki bunday. Ket. Görme. Taşta knopkası yok. Bu abinin yuvacan çıkıp koygan bebek kız korusu. Mana karantinga olib kelishdi. Onalarimiz. Xona normalniy, 4-звездочный гостиница. Televizorlar, hamma sharoitlar yaxshi. Konditsionerlar. Tek dush va faqat 3-etajda ekan. Qanaqada chiqib ichi. Nestada chiqdi yatak. Normal aka. Bu har xil videolarga ishonavermanglar nima degan. Ozodlikli videolarga bu bilasizlar har doim xalqqa qarshi. O'zbekiston xalqiga qarshi chiqqan. Xalqiga emas, davlatga qarshi chiqqan постоянно unaqa narsalarga ishonavermanglar. Sharoit zo'r mana. Hali pastda zallar bor ekan. Sport zallar, basseynlar bor ekan. Bunaqa qilib ochib beramiz deyishdi ertadan. Нормально. Armandı soruntamı, azaptı soruntamı.
Oh ja. Kom je niet op kanta? Iya. Kijk, terus jadi udah so. Terus. 1, 2, 3. Juang petit pembaya, baya, baya, baya. Juang petit pembaya, baya, hezit. So deep, deep, deep. Kasih baya, juang petit. Juang petit pembaya, baya, baya, baya. Juang petit pembaya, baya. Mama, so di, kasih baya, juang petit. Juang petit pembaya, baya, baya, baya. Juang petit pembaya, baya. So kozo, so mama, so di, kasih baya, juang petit. Juang petit pembaya, baya, baya, baya. Baya, so kozo, so mama, so deep.